ошо башталган намаз боюнча намаздын өкүмдөрүнө байланыштуу сабактын уландысы бүгүнкү сабак намаздын түркүктөрү жөнүндө болмокчу. Албетте намаздын өзүнүн түркүктөрү, сүннөттөрү бар. Буга чейин намаздын шарттарын алганбыз, бүгүн түркүктөрүн алабыз. Бүгүнкү сабагыбыз иншалла кыскараак болот. Анткени бул сабактын максаты намаздын түркүктөрүн гана баяндоо. Кийинки сабактарыбызда иншалла намаздын сыпаттары деп жалпы сабак болот. Ошондо намаз кантип окулат, ошондон башынан баштап айтылат. Анын ичине баягы түркүктөр деле кирип кетет. Ошо биринчи такбирден баштап салам бергенге чейин баардыгы айтылат да. Анан ошол жерде негизги маселелер каралат. Бүгүнкү сабакта болсо намаздын түркүктөрү эмне? Түркүк деген бул намазды ушу кармай турган, эгерде ким ошону аткарбаса намаз деп саналбаган нерселер түркүк деп айтабыз да. Арабча рүкүн деп коет, арканус сала. Намаздын аркандары деп коет. Аны кыргызча түркүктөр же болбосо тиректери деп дагы койсок болот. Ошол биз окуп аткан намаздардын эң биринчи түркүгү арабчасы бул кыям дейт. Кыям деген ошо намазда тик туруп окуу. Бул намаздын эң алгачкы түркүгү болот. Адам баласы намаз баштаарда келип, намазга туруп анан кыямды баштап, андан кийинки рүкүнгө өтөт да. Ошону кыям деп аталат араб тилинде. Кыргызча болсо намазда туруп туруу. Бул намаздын эң алгачкы түркүгү, мында эч бир талаш жок. Аллах субхана таала Куранда «Ва куму лиллахи канитин» деп айткан. Аллах субхана таалага моюнсунган, алсыз абалда тургула деп. Бул ушу намаз учурунда айткан да. Демек, адам баласы Аллах субхана таалага туруп ибадат кылыш керек. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Бухариде келген хадиси бар. Ошондо бир сахаба осуят кылганда туруп намаз окугун дейт. Эгерде туруп окуй албасаң, анда отуруп окугун дейт. Отуруп окуй албасаң, анда капталыңа жатып намаз оку деген да. Демек, кимдин туруп окууга үзүрү, кимдин ошо туруп окууга мүмкүнчүлүгү бар болсо, сөзсүз түрдө туруп намаз окуш керек. Парз намаз, бул парз намаз жөнүндө болуп атат. Эгерде ким турганга мүмкүнчүлүгү болуп туруп отуруп алган болсо, анда намазы жараксыз. Бул биринчи түркү. Экинчи түркүгү ошо намазга келип тик тургандан кийин такбир айтабыз. Аллаху акбар деп. Муну ошо арабча такбиратул ихрам дейт. Намазга кирүү такбири. Аллаху акбар деп айтуу. Бул экинчи түркүк. Адам баласы ниет кылып ошо андан кийин такбир айтуу менен намазга кирди деп саналат да. Такбир болсо ошо Аллаху акбар деген сөз. Мындан башка сөздөр өтпөйт. Ушул сөздү гана айтыш керек, Аллаху акбар деп. Мунун далили пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Бухари, Муслимде келген, Абу Хурайра риваят кылган. Ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адамдын ошо мечитке кирип келип, анан намаз окуп, анан пайгамбарыбызга келип салам бергенине күбө болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол кишине намаз окуп келгенден кийин салам айткандан кийин саламына жооп берип, намазыңды кайра окуп кел, намазыңды окуган жоксуң дейт. Ошентип 3 жолу кайтарат ал кишине. Анан 3 жолу кайтаргандан кийин баягы киши пайгамбарыбызга айтат да, ушу Аллах Тааланын аты менен касам ичип айтам, мен ушул намаздан башка намазды билбейм, мага үйрөт дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтөт да, кандай окулушун. Ал киши ага чейин ошол баягы талаптагыдай намаз окубай аткан. Шашып же башка рүкүндөрүн толуктабай. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны кайтарып, намазын окуп келди, 3 жолу кайтарат да. Анын үчүсүндө жанагындай сөздү айтат, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтөт. Ошо үйрөткөндө ошонун сөзүнүн башында эгерде намазга турсаң, такбир айт дейт да. Аллаху акбар деп. Мына ушул далил. Бул хадис негизи ушул Бухари, Муслимде келген хадис көптөгөн намаздын түркүктөрүнө далил болгон хадис. Көбүнчө түркүктөр ошол хадистин ичине камтылган да. Кээ бирөөсү башка хадистерде келген. Анан ошол хадистин уландысында пайгамбарыбыз эмне деп айтат? Намазга турганда такбир айтасың дейт. Такбир айтып, андан кийин ошо Курандан аят окуйсуң. Ошо Курандан жеңил болгон нерселер. Курандын ичинен аят окуп,
аны окугандан кийин үркүгө барасың дейт. Үркүгө шашпай барасың дейт. Андан кийин үркүдөн башыңды көтөрөсүң да шашпай. Баягы өзүңдүн тулку боюң өзүнүн ордуна кайтканга чейин шашпай үркүдөн турасың дейт. Андан кийин шашпай тургандан кийин андан кийин саждага барасың дейт. Сажданы дагы шашпай кыласың дейт. Шашпай кылгандан кийин кайра башыңды көтөрөсүң саждадан. Сажданын эки сажданын ортосунда шашпай отурасың дейт. Баягы өзүңдүн денең ордуна келмейинче. Андан кийин кайра саждага шашпай барып, анан кайра башыңды көтөрөсүң. Мына ушундай нерсени баардык намазда кыласың деп, ушундай мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Абдуллах ибн Масуд деген сахабасы бул мунун риваятын Мусаннаф ибн Аби Шейба деген Ибн Аби Шейбанын Мусаннаф китебинде таба алабыз. Ошолдо келген да. Ошол киши айтат, Абдуллах ибн Масуд, намаздын тахрими бул такбир, тахлили болсо таслим деген. Мындайча айтканда, намаздагы тыйыла турган, намаздын ичинде кылынбай турган нерселердин башталышы бул такбир менен болот деген. Ал нерселерге уруксат берилиши бул салам бүткөндөн кийин болот деген. Мындайча айтканда, экинчи маани менен айта турган болсок, намазды такбир менен баштайсың, бүтүргөндө, аяктаганда салам менен бүтүрөсүң деп ошол киши айткан да. Баарыбыз эле билебиз да, намазга кирген адам баягы намаздын сыртындагы кылынып жүргөн адал болгон нерселер намаздын ичинде арам болуп тыюу салынып калат да. Мисалы, тамак же, кыймыл аракет кылуу, эки жакты карап асманды кароо деген ушундай нерселер тыюу салынат да. Анан ошол адам баласы баягы намазга туруп Аллаху акбар дегенден кийин ошол намаздын сыртындагы адал болгон нерселер намазга киргенден кийин тыюу салынат. Ошондуктан сахаба айтып атат да, тахримуха такбир деп. Баягы аны намаздын ичиндеги нерселерди, же болбосо намаздын сыртындагы намазга тиешеси жок нерселерди арам кыла турган нерсе бул такбир. Аларды адал кылып, аларга уруксат бере турган нерсе бул салам берүү деген мааниде айткан да. Ар бир адам ошо такбирди айтыш керек. Мейли имам болсун, артында уюлуп турган адам болсун, же жеке окуп аткан адам сөзсүз түрдө ошо такбирди айтыш керек. Аллаху акбар деп. Жөн эле унчукпай коюу туура эмес. Өзүн угуздура, тилин кыймылдатып ушуну айтыш керек. Эгерде муну айтпаган болсо, анда баягы намаз жараксыз болуп калат, намазга кирбеген болуп саналат. Жана ошондой эле дагы бир маселе бар. Имам менен окуп атканда кээ бир адамдар имам такбир айта электе алдын ала оозуп айтып ийет да, байкабайчы. Бул дагы анын намазын жараксыз кылат. Имам айткандан кийин ошонун аркасы менен дароо айтыш керек. Имамдан оозуп айткан болбойт. Эгерде ким оозуп айтып алган болсо, анда демек ал намазга кирген жок. Кайрадан такбир айтып намазга кириш керек. Үчүнчү түркүгү такбир айткандан кийин биз баягы намаздын шарты болгон аузу бисмиллалар айтабыз. Булар баягы сүннет нерселери. Андан кийин дароо Фатиханы окуйбуз да. Ошол Фатиханы окуу бул дагы намаздын түркүктөрүнөн болот. Албетте бул алымдардын арасында талаш маселе. Кээ бир алымдар важип дейт, муну баягы рүкүн деп айтпайт, түркүк деп айтпайт, бирок туурасы Фатиханы окуш бул түркүк болуп саналат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари, Муслимден келген хадисте айтат: ким ошол Фатиханы окуп алса, анын намазы жараксыз, же болбосо ага намаз жок деген да. Фатиханы окумайынча деген. Анан көпчүлүк алымдар ошол хадиске таянып, Фатиханы окуу бул намаздагы түркүк деп айтышкан. Канча рекет болсо ошонун баарында тең окуш керек. Жеке жалгыз окуп аткан адам болсо, албетте баардык намаздардын ар бир рекетинде окуш керек. Эгер имам дагы ошондой окуш керек. Имамдын артында турган адам болсо, имам жарыя кылып окуп атканда, үнүн чыгарып окуп атканда Фатиханы окубай угуп туруш керек. Имам ичинен окуп аткан кезде, мейли мисалы 4 рекеттүү куптан намазды окуй алып, ошонун 2 рекетин сыртынан окуйт да. Ошол кезде угуп туруш керек. Ал 2 рекеттин ичинен окуганда, анда артында турган адамды окуш керек. Эң негизгиси баягы имам жарыя окуп атканда намазды аны менен кошо окубай угуп туруш керек. Жарыя окубаган, ичинен окубаган, купуя окубаган кезде ошондо гана окуш керек. Аллаху алам.
Фатихадан кийинки түркү 4-чү түркүк бул рүкүгө баруу. Барыбыз эле билебиз, баягы намазда ошо Куран аяттарын окугандан кийин рүкүгө барабыз. Рүкүгө баруу дагы бул дагы түркүк болуп саналат. Алла Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману ркау васжуду". О ыйман келтиргендер, рүкү кылгыла жана сажда кылгыла деген да. Рүкү кылуу дагы бул дагы түркүк болуп саналат. Андан кийинки 5-чи парыз рүкү кылгандан кийин биз баягы эңкейип туруп анан денебизди, тулку боюбузду көтөрөбүз да. Мына ошол көтөрүү дагы парыз болуп саналат да. Эмне себептен парыз болуп саналат? Анткени жанагы биз жогоруда айткан Абу Хурайранын хадисинде келет да. Намазын чала окуган адамга үйрөткөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо рүкүдөн ушинтип көтөрүлөсүң деп айткан да. Бул 5-чи парыз. 6-сы ошо рүкүдөн тургандан кийин адамдын баардык тулку бою, баардык денеси өз ордуна кайтыш керек да. Түз болуп өзүнүн ордуна келиш керек. Бул дагы парыз болуп саналат. Мисалы кимде ким рүкүүнү толук кылбай туруп эле баягы денеси өзүнүн ордуна келбей туруп дароо эле саждага кетип калган болсо, демек ал парызды рүкүндү аткарган жок, намаз жараксыз болот да. Муну кээ бир түшүнбөгөн адамдар кылышат. Рүкүдөн ошо толук турбай келет, көтөрүлүп элек жатып, бели, денеси түздөлүп элек жатып эле дароо саждага кетип калышат, шашып. Же болбосо кээ бир имамдар ушундай окушат да. Элдерди шаштырып. Анан ошолдокилер ошол рүкүнгө каршы намаз окуп атышат. Ошол да туура эмес нерсе. Намаз буза турган нерсе да. Ошондуктан рүкүдөн шашпай башты денени көтөрүп, анан толук дене өзүнүн ордуна кайткандан кийин андан кетсе болот да. Мына ушуга дагы көңүл буруп коюшубуз керек. Мунун баары тең жанагы биз жогоруда сабактын башында айткан Абу Хурайранын хадисинде келет да, Бухари Муслимдеги. Пайгамбарыбыз жанагы намазын шашып окуган адамга үйрөтпөдү, ошондо келет. Андан кийин рүкүдөн кийин саждага барабыз. Саждага дагы шашпай барып сажда кылабыз. Анын далили жана жогоруда аятта окудук. О ыйман келтиргендер, Алла Таала айтты Куранда, о ыйман келтиргендер рүкү кылып сажда кылгыла деп. Мына сажда кылуу дагы парыз болот. Жана ошондой эле жанагы Абу Хурайранын хадисинде бул да келген. Саждага барганда дагы адам баласы эмне кылыш керек? Шашпай кылыш керек да. Кээ бирөөсү бар, сажда кылам деп мурду чекеси тээлекте эле кайра башын көтөрүп кетет да. Туура эмес. Адам баласы сажда кылганда сөзсүз түрдө адам баласынын чекеси жерге тийиш керек. Мурду тийген болсо бул толугураак болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббастын хадисинде айтат. Бухари Муслимде келген хадисте мен ушу 7 сөөк менен сажда кылганга буйрулдум дейт да. Анан кайсы нерсе деп ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чекеси менен кошо мурдун көрсөткөн, анан 2 колун, 2 тизесин, анан 2 бутунун учтарын, манжаларын көрсөткөн да. Мына ушул нерселер, ушу 7 нерсе жерге тийиш керек деген. Мына ушул нерсеге да көңүл буруш керек. Кээ бир адамдар сажда кылып турган учурда буттары такыр эле тийбей көтөрүлүп калат. Демек анын саждасы жараксыз да. Жок дегенде кичине болсо дагы жерге бир тийиш керек да. Мына ушул маселеде көңүл буруш керек. Анткени мына жогоруда хадисте айтып атпайбы, мен 7 нерсеге сажда кылганга, же болбосо 7 сөөгкө сажда кылганга буйрулдум деп. Ошол нерсе толук тийиш керек. Ошо чеке, мурун менен, анан 2 кол, 2 алакан, 2 тизе, анан буттардын учтары, манжалар жерге тийип туруш керек. Эгерде манжалар ошо сажда кылгандан баштап эле 2 буттун манжалары тең жерден көтөрүлүп калган болсо, демек ал сажда жараксыз болуп калат. Жок дегенде кичине тийиш керек. Эгерде адам баласы ошо сажда кылып чекеси тийбей мурда эле тийип калган болсо, бул дагы жараксыз болот. Саждасы жараксыз болуп саналат. Эгерде чекеси тийип мурду тийбей калган болсо, анда жарактуу болуп саналат. Анткени эң негизги мүчө бул чеке болуп саналат. Чеке тийиш керек. Андан кийин мурду дагы тийген болсо, бул жакшы. Сооптуу иш. Кийинки рүкүн 8-чи. 8-чи түркүк ошо саждадан көтөрүлүп, мына бир сажда кылып туруп, анан кайра көтөрүлүп турабыз да, мына ошо көтөрүлүп бараткандагы бул түркүк болуп саналат. Мунун далили жана Абу Хурайранын хадисинде. Анан ошол жерден бир саждадан көтөрүлүп, 2 саждага тез кетип калбастан толугу менен отурушубуз керек. Бул 9-чу түркүк болуп саналат. Жана 2 сажданын ортосуна шашпай отуруу. Мына ушул нерсени дагы көп кишилер туура эмес аткарышат. Байкасаңыздар,
Мунун баягы туура эмес аткарылган себеби ошо дин үйрөткөн кээ бир молдолор баягы туура эмес таалим берип коет да. Анткени кээ бир алымдардын оюнда бул шашпай окуу, эки сажданын ортосунда отуруп, шашпай отуруп, ал важип, рүкүн эмес дейт да. Важип деле бул атайын таштаса бул намазды буза турган нерсе да. Анан ошону жеңил үйрөтүп коюшабы, айтыбарак кандай себептер менен кээ бир адамдар шашып окуйшат. Айрыкча кээ бир имамдар ошо саждага барып, көтөрүлүп, толук кайра отурбастан эле артындагы уюп турган адамдар саждадан толук тура электе эле кайра саждага кетип калышат да. Бул дагы такыр туура эмес иш. Ошондуктан намаз окутуп аткан имам дагы, артындагы жалгыз окуган адам дагы ушуга этият болуш керек. Сажда кылып шашпай, саждадан шашпай башты көтөрүп, толук отуруп туруп, анан ошо баардык дене өзүнүн ордуна кайткандан кийин анан кайра сажда кылыш керек да. Ошондо сажданы толук аткарган болуп саналат. 10-чу рүкүн ошол жанагы сажданын ортосунда рүкү кылып атканда же сажда кылып аткандагы туманиина деп коет да мунучу, баягы шашылбастан жайбаракат кылуу. Ар бир түркүктөрдүн арасындагы аралыкта шашпай ошонун баарын так аткарууну бул туманиина дейт. Бул дагы ошо жанагы Абу Хурайранын хадисинде келген да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо рүкү кылгын шашпай рүкү кылгын, андан рүкүдөн көтөргөндө дагы шашпай рүкү кылгын, андан кийин кайра саждага барып, саждадан көтөрүлгөндө шашпай кыл деп пайгамбар ошондо таалим берет да. Ошондуктан сажда кылып атканда, рүкү кылып атканда, рүкүдөн көтөрүлүп атканда, саждадан көтөрүлүп атканда адам баласы шашпай ар бир дене мүчөлөрүн, толук денесин өзүнүн ордуна алып келип, андан кийинки түркүккө өтүш керек. Антпесе жараксыз болуп калат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Муслимде келген Анас ибн Маликтен сахаба риваят кылган хадисте айтат да. Ошол мунафыктардын намазын сүрөттөгөндө айтат. Ошол мунафыктардын намазы күндү күтүп турушат да, күн батарга чукулдап калганда жанталашып 4 рекетти чокугансы окуп коюшат деген да. Ошондой болбош керек. Намаз окуп атканда жанталашып, эптеп эле сажда кыла калайын деп бирөө кубалап келатканда окубаш керек. Шашылбай намаздарды окуш керек. Мунун баары иншалла жана намаздын сыпаттарында да кененирээк айтылат. Канчалык убакытка чейин ошону шашпай кылыш керек. Мунун баары иншалла баяндалат. Андан кийинки 11-чи баягы акыркы ташаххудка отуруу. Баарыбыз билебиз го, ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-тайибат деп айтабыз го, мына ошону окуш керек да. Ташаххудка отуруу. Акыркы баягы намазга салам берердин алдында. Ошо ташаххудту окуу дагы өзү түркүк болот. Ташаххудту окуу үчүн олтуруу дагы түркүк болот да. Ошол 11 12 экөө бир да. Бир айтып койсо болот. Же болбосо бөлүп айтса деле болот. Анткени ушу Ибн Масуддун хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким силердин араңарда бирөөңөр намаз окуп отургандан кийин ушундай деп айтсын деп буйруйт да. Ат-тахияту деп айтсын деп. Демек пайгамбар саллаллаху буйругу бул баягы намаз түркүк экенин билдирет. Жөн эле отуруп койбостон ошо отургандан кийин сөзсүз түрдө ат-тахиятту айтыш керек. Жана ошон үчүн отуруш керек. Эмнеге муну отуруш керек деп айтып атабыз? Мисалы, бирөө баардык саждаларды, рекеттерди бүтүрүп анан ат-тахият отуруу учуру келгенде туруп алып айта турган болсо, демек аныкы жараксыз болуп калат да. Өзүрү жок эле туруп алып айтып аткан болсочу. Ошондуктан баягы ошо ат-тахиятты айтуу үчүн отуруу дагы бул түркүк болуп саналат. Бул 12-чи түркүк. Экөө жанаша келгени менен, бирок экөөнүн айырмасы бар ушундай. Андан кийинки түркүк, 13-чү түркүк бул ат-тахият окуп, андан кийин салаватты окугандан кийин салам берүү. Салаваттын өзү эмес, ошо намаздан чыгыш үчүн салават бүткөндөн кийин салам берилет го. Ошо оң жакка салам берүү ошо түркүк болуп саналат. Анткени бул нерсе көптөгөн сахабалардан келген, Айша энебизден, Умардан жана башка сахабалардан келген. Жана ошондой эле жогоруда айтып кеттик. Ибн Масуддун айткан сөзүнө караганда, ошо намаздын башталышы такбир менен, аякталышы салам менен деп айтпадыбы? Демек намазды аякташ үчүн сөзсүз түрдө адам баласы оң жакка салам бериш керек. Эгер салам бербей эле туруп кете турган болсо, анын намазы жараксыз болуп калат. Анткени акыркы рүкүндө алып келбеген болуп саналат да. Ошондуктан салам берүү
түркүк болуп саналат. Оң жакка гана салам берүү, сол жакка салам берүү бул сүннөт болуп саналат. Оң жакка салам берүү бул түркүк болуп саналат. Андан кийинки акыркы түркүк ошо биз айтып кеткен жогорудагы катары менен айткан түркүктөрдү ошо катары менен ирети менен кылуу. Бул 14-түнчү түркүк болуп саналат. Бул намаз түркүктөрүнүн акыркысы. Мындайча айтканда бир адам намаз окуп атып туруп эле рүкүгө барбай эле саждага барып туруп андан кийин рүкү кылып коем десе, бул демек намаз жараксыз да. Саждага жетиш үчүн биринчи рүкүнү кылып, андан кийин анан саждага барыш керек. Жана ошондой эле башка түркүктөр дагы ошондой тартипте кылыш керек. Мисалы, намазга туруп такбир айтып туруп эле рүкү кылып алып андан кийин Фатиханы окуйм деген болбойт. Фатиханы окуп, рүкү кылып, сажда кылып, ошонун баарын эле өзүнүн ирети менен, тартиби менен аткарыш керек да. Эгерде ошол ирети менен, тартиби менен аткарган болсок, ушул түркүктү аткарган болобуз. Эгерде ким ирети менен, тартиби менен аткарбаган болсо, демек ал намаздын баягы окулуш тартибине каршы келип, түркүктү таштаган болот, намазы жараксыз болот. Валлаху алам. Бүгүнкү сабагыбыздын кыскача баяны ушундай. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болду. Анан бирок дагы эскертип коеюн. Бүгүнкү суроолор мына ушуга эле тиешелүү болсун. Намаздын баягы сүннөттөрүнө, башка маселелерине тиешелүү, сыпаттарына тиешелүү кийинки сабакта айтылат иншалла кенен далилдери менен. Анан ал нерсеге шашылбай туруңуздар. Бүгүнкү сабакка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер.